Азыр сиздердин алдыңыздарга мен өзүмдүн командамды тааныштыра баштайын. Командамдын башында эле биздин аксакалыбызды чыгарып койсом, ал киши 1985 жылы Шаршен Термечиковдун 90 жылдык юбилейинде Бишкекте чоң майрам болгон, ошол майрамда башкы байгени жеңип алган акебиз Эргешбай Тогоров, пародист, юморист Эргешбай Тогоров. Рахмат тугандар, мен алды менен сиздерге өзүмдү кыскача тааныштырып коеюн. Мен баарыңыздарга белгилүү болгон Эгемендүү Кыргыз Республикасынын экинчи ордосу болгон Ордендүү Ош областынын Сары Алтындуу Ноокат районуна караштуу Айтылуу Кыргыз Ата айылдык өкмөтүнүн Акбулак айылындагы Токмокбулак көчөсүнүн тоого жакын жерге жайгашкан үйлөрүнүн биринде жашоочу тагамдын жээни, жээнимдин тагасы, агамдын иниси, бөлөлөрүмдүн бөлөсү, кайнатамдын күйөө баласы, кайнемдин кызынын балдарынын атасы, балдарымдын апасынын сүйгөнү, энемдин эркелетип, атамдын ардактап өстүргөн эң кенже уулу, жакында эле Тоо булбулу Токтогулдун 125 жылдыгында республикалык куудулдар сынагынын жеңүүчүсү болгон, ал эми азыркы учурда болсо өз үй бүлөөмдөгү 8 мыйзам чыгаруучу, 12 эл өкүлдөр палатасынын депутаттарын багып аткан Эргешбай Тогоров деген мен болом тугандар. Анда месе өзүмдүн анан айылдаш пародисттердин анча-мынча пародияларынан айтып берейин. Азыркы мен айта турган пародия сиздерге анда месе өзүмдүн анан айылдаш пародисттердин анча-мынча пародияларынан айтып берейин. Азыркы мен айта турган пародия сиздерге жакшы маалым болгон дастанчы Жолболду Алибаевдин Чолпонум деген дастанына жазылган. Жолболду Чолпонум деген дастанын ырдап атканда мындай деген жери бар. Алып сатып күн көргөн байга кеттиң чолпонум. Эмесе ушул дастанга тамашалуу жооп пародия. Кымбат сатып байыган коммерсантта чолпонуң, сен унутуп койсо да сыздап мынча жоктодуң. Караматкан эжени негирдабай токтодуң, үмүтүңдү үзбөсөм, үнүң баспай токшодуң. Үмүтүңдү үзбөсөм, үнүң баспай токшодуң, үнүң баспай токшодуң. Импорторду ап кел деп кыйнап турат чолпонуң, пайда түссө көбүрөөк жыргап турат чолпонуң. Бассам турсам отчетту алып турат чолпонуң, чөнтөгүм күн сайын кагып турат чолпонуң, чөнтөгүмдү күн сайын кагып коет чолпонуң, алып коет чолпонуң. Кытайлардын шайысын кийип жүрөт чолпонуң, машинасын жапондун минип жүрөт чолпонуң. Эркелетип өзүмдү сүйүп жүрөт чолпонуң, сени ырдады деп айтсам күлүп жүрөт чолпонуң. Сени албай теңине күлүп коет чолпонуң, күлүп жүрөт чолпонуң. Чарык эмес сен көргөн марал болгон чолпонуң, ачык сөздүү бир ажан аял болгон чолпонуң. Балык сындуу туйлабайт толуп калган чолпонуң, өзү дагы соодагер болуп калган чолпонуң, өзү дагы соодагер болуп алган чолпонуң. Толуп алган чолпонуң, жалтыраган буюмга ынак экен чолпонуң. Аткарбасаң айкырып турат экен чолпонуң. Мен ушундай элем деп олуктуруп чолпонду, жооруктарын билбестен ырдайсың да жол болду. Түзүк жигит деп жүрсөм сага көнүм толбоду, сага көнүм толбоду, сага көнүм толбоду. Чоң рахмат. Ошондой эле барыңыздарга белгилүү болгон эстрада ырчысы Ибрагим Жунусов Эламан деген ырында мынтип ырдайт. Аман аман эламан, айланайын жан балам, элим аман болсун деп атыңды койгом эламан. Ырга пародия. Айланайын жан балам, айкырбачы садагам, айлаң сенин не болот, айнып турса заманаң. Кагылайын жан балам, кайгырбачы садагам, көргөн күнүң не болот, кыйнап турса заманаң. Заманабыз тутулган, кийимдериң тутулган, күн помоштон өнөлөп, өкмөттөр кутурган. Болуштарың кутурган, чоңдор тосуп бутуңдан, кредиттен өнөлөп, чиновниктер кутурган. Aman aman el aman, kalmadı tıyın akçaman, kımbatçılık elimdi buz tumanday kaptagan. Elimdin kardı tok bolsun, kımbatçılık yok bolsun, dev oşentip kayradan atındı koydum
токтосун дейт. Ошондой эле акын эжебиз Бактыгүл Сатылганова "Сен анда" деген ырында мынтип жазат: "Сен анда жакшы кылдың келбей коюп, жүрмөкпүз кубанычтуу жашоо болбой, өзүмдү аяп жүрүп өтөр элем, тагдырдын мен самаган оорду толбой, сен анда жакшы кылдың келбей коюп". Ырга пародия. Мен саңа ырас кылдым барбай коюп, айлыма эгер сен ала калсам, токтолбой ыйламаксың түнөгөнчө, туугандарың кууп келип ичип жешмек, ата энемдин акчасы түгөгөнчө, ырас кылгам мен сага барбай коюп. Азыргыча мойнума минет элең, дем алышта төркүнүңө кетет элең, карышпастан тоголуктап отчет алып, эмдигиче түйүмө жетет элең, ырас кылгам мен сага барбай коюп. Эгер мен темселеп барганымда, тагдырыбыз чечилип калбайт беле, сага окшогон акын кыз болбой калып, башка бирөө бул ырды жазбайт беле, ырас кылгам мен сага барбай коюп. Чоң рахмат. Ошондой эле өзүмдүн жердешим Маркабай Аматов "Эңсөө" деген ырында мынтип жазат: "Сен жашап, сезимимде, ойлорумда, кароодон карааныңа тойбодум да, мен сага миң ыраазы болор элем, же күлүп, же жылмайып койгонуңда". Ырга пародия. "Сен барда сезимимде сүйүп өчүп, артыман аңдыганың койбодуң да, мен сага күлсө күлүп коер элем, саксайбай дурусураак болгонуңда". Мен жашап, кыялыңда, ойлорумда, сабылып күндө күттүң жолдорумда, мен сага миң ыраазы болор элем, ээрчибей жанымы тынч койгонуңда дейт. Чоң рахмат.